Өткөн сабакта саждага барганда эки бут ийишип туруш керек деп айттыңыз эле. Эки буттун тырмактары да кыбыла жакты караш керек. Ооба. Ооба, кыбыла. Бирөө айтат, сиз өзүңүз ошентип айтып туруп, анан бутуңуз мындай немеге отурганда тахиятта бутуңуз болсо мындай эле тура берет деп. Мен семиз болгон үчүн бутум кээде жарылып кетип туруп, андай кылып отура албай калам. Ошон үчүн мен бутумду караба. Молдон айтканын кыл, кылганын кылба. Мен бутум кара, мен семиз адаммын. Ошон үчүн арыктай албай эле койдум. Ошого бутум кээде жарылып кетет, анан ошого жарылганда мындай кылып бүк албай калам. Бүксөм канап кетет, ооруп кетет. Ошого бутум ушундай туруп окуй берем. Мен түшүнсем. Анан мени бутум караба, таң калып карап деп чыккан киргеним бардыгы. Бир адам картинадагы сүрөттү көрсөтүп, бул биздин пайгамбарыбыз деп түшүмдү айтты. Пайгамбарыбыз ушундай болуп кириш мүмкүнбү дейт. Пайгамбар билбейм, аны кириш ыктымалы бар, өзү кирип атканда сүрөт жөнүндө кире бериши мүмкүн го. Анан бирок ошол сүрөттөгү пайгамбарыбыздын кебетесинин дал өзү жокпу? Аны Шамайылда окуп чыгып туруп, ошого туура келсе туура, ката келсе ката. Бирок картинага пайгамбарыбыз сүрөткө түшкөн эмес, ал Аллах алам пайгамбар эмес болуш керек. Анткени пайгамбар алейхиссалам өзү киргенде ошол өзүнүн шариятына каршы келбей туруп кириш керек деп ойлойм да. А сүрөткө тартканы пайгамбар тыйган, арам нерсе ал картинага тарткан. Аллах алам.